Арыбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен Маданият каналында маектер көрсөтүүсү түз эфирде башталды. Бүгүн биз аз өмүр сүрүп, бирок ошол кыска өмүр жолунда өлбөс чыгармаларды жаратып, ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк таап кеткен оончу аткаруучу Таалай Бектургановду эскеребиз. 90-жылдарда Таалай Бектургановдун атагы таш жарып, ырлары ар бир үйдө жаңырып, ошол учурдун жаштары ырларын кыңылдап, ырдап, анын гитарадагы кайталангыс талант экенине суктанып келишкенин биз байма-бай укканбыз. Бирок текке каршы бул ушул жаркырап жанган жылдыздын өмүрү кыска болду. Ал бул жарыкчылыкта болгону 27 жыл гана жашады. Мына ушул кайталангыс таланттын жаркын эресине арнап биз кыска видео материал жасаганбыз. Алгач бирге көрүп келели, андан кийин маегибизди баштайбыз. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч отун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрүм, көзүмөн жашыма кат коюлат. Өнөр улуу шыбага. Бирок өмүр дегениң өлчөлүү болот турбайбы? Өнөргө айкалышкан өмүр жолуң өксүгү жок толук болсо, бүгүн сен арабызда болмоксуң. Мезгилдин тездигин кара. Артыңда туяк калса, небереңди жетелеп сенин мурасыңды аздектеп жок дегенде, арабызда уулуң болмок. Сахнада, радио телевидениеде ардалган эмне мынча сүйөм сени, Назир аттуурларың сүйүү менен, алоолонгон жаштык менен ооруган ар бир бозуландын кибинин айланып, өрөөн аралап, тоо жаңыртып, ар бир айылда, ар бир көчөдө ырдалды. Жаштардын жаштык демин коштоду. Гитара үйрөнүп, гитараны сүйүп, серенада ырдаган муун өсүп чыкты. Өзүң байкабаган менен артыңда Таалай Бектургановдун мектебин калтырып кеттиң. Улгайдың сени көпкө көрбөй көзүм, көдүндү жарып чыккан үшкүрүккө. Сени эч кимге окшобогон жолду тандап, эч ким баспаган өнөр жолун басып, анан эч кимге окшобогон тагдыр күттүң. Жарк этип жанган жаштыгыңда, 27 жылдык өмүрүңдө артыңда сенин элесиңди өчүрбөй, мезгили менен ысымыңды кайталап, жадыбызга салып турган ырларың калды. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам. Мына ушул 27 жылдык кыска өмүрүндө өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратып кетти. Көзү тирүү болгондо бүгүн 19-июнда болгону 57 жашка чыкмак экен. Таалай Бектургановдун өмүр сапары, чыгармачылык жолу тууралуу маектешели деп маркумдун жакындарын, досторун, замандаштарын, курсташтарын чакырганбыз. Эмесе тааныштыралы. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясында акимдин орун басары Анара Оросказиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана ошондой эле Таалай Бектургановдун замандашы, досу, Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев. Саламатсызбы? Бир кезде Таалай Бектургановдун бирге окуган курсташы Урмат Батыркулов. Кутмандуу күнүңүздөр менен кош келипсиздер. Мынакей 19-июн бүгүн Таалай Бектургановдун төрүлгөн күнү, көзү тирүү болсо 57 жашка чыкмак деп эскерип отурабыз. Эң өкүнүчтүүсү эрте жашында кетип калганы. Ошентсе дагы сиздерди чакырып, эстейли, эскерели деп сиздерди чакырдык. Эми Сыймык ага, өзүңүздөн баштайын. Таалай Бектурганов кандай адам эле? Сиз ал кишини кандай таанып, замандаш болуп калдыңыз? Арбаңыздар, жалпы телекөрүүчүлөр, сиздерге да чоң рахмат. Ушуңардан пайдаланып, биздин ошол бир кездеги замандаш, үзөңгүлөш жүргөн жакын досубуздун бүгүн төрүлгөн күнүндө ушундай эскерип, ушундай эфир уюштуруп бизди чакырганыңыздарга. Таалай эми жалпы өнөр сүйгөн адамдар үчүн эң мыкты бир сүйүүнүн ырларын даңгазалап ырдаган рыцарь эле да, мындайча айтканда, ошол убакта жаштар. Анан Таалайдын ырлы менен канчалаган тагдырлар табышты, канчалаган кыз жигит бири-бирине өздөрүнүн арзуусун айтышты. Таалай өзү чыгармачылыкта кечирээк, бизден жашы бир 4-5 жаш улуу болгондон кийин, ал бирок
биз менен тең шамал болуп, ар дайым байке деп кайрылсак, 5 жаш бел курдаш балдар. Силер мени байке десеңер, кыздардын баары силер жакта карап кетет окшойт. Кой мен сен деп сүйлөгүлө деп бир чет тамаша көйлө. Анан эң бир дагы тамашасы бар эле, урмат дагы айтып берер. Чаткалым деген жакшы ыр бар да. Токон Ишбаевдин чыгармасы болсо керек, менимче. Чакырып мени чаткалга чабан болуп барайын деген. Ошонурда балдар жаттата беришти да кийинки. Тамашаларда мен алдыман чыкканда чаткалымдардайсыңар деп кийинки курстарга да ошондой тамашалар бар эле. Анан өзү чебер спортчу эле. Андан сырткары ушу адамгерчилиги бийик эле. Кимдин кандай туулган күнү болот, кимге кандай бир ата энеси келеби, жакындары келеби, ошонун ата энесине жакшы таасир, дасторкондо дүрдүйүм тамак болбосо дагы ушу сөз менен сиздин балаңыз ушул института эң мыктысы, эң кыйыны, эң бул ушуга карап түзөнөбүз деп өзү жаш улуу болсо да ушундай айтып, алардын көңүлүн бир көкөлөтүп анан узатар эле да. Кандайдыр бирөөбүздүн туулган күнүбүз болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө башка жакта жердештери менен болуп калабы, же жакын достору менен болуп калабы, бирок сөзсүз түрдө ушул түн болсо дагы келип куттугун айтып кетчү эле да. Бул анын адамгерчилиги деп билем. Ушул чыгармачылыгы эми жаңыдан баягы гүлдөп аткан учурда ушундай бир тагдырдын бир оор сыноосу, оор соккусу болду жакындар үчүн. 27 жаш деген эми 10 күнүнүн бир күнү да ачыла элек курак да. Анан ошол маалда бирок ошого чейин адам өзүнүн баягы көп жашабаса дагы өзүнүн көптөргө үлгү болуп кеткенин далилдей алды. Себеп дегенде 27 жыл жашаса дагы андан бери көз өткөндөн 30 жыл өттү, быйыл Кудай берсе 30 жыл толду. Өзүнүн ырлары анын жашынан узак болду. Өмүр жашынан ырлардын жашы узак болду. Дагы канчалаган кийинки тагдырлар, канчалаган кийинки жаштар ырдап келатканы кубандырат. Дагы канчалаган үй бүлө талайдын ыры менен бекемделет деген ойдобуз. Анан ошол максатта бүгүн Кудай буйрса талайдын 2 күн 17-18-inde биз талайдын ырларын ырдагандардын конкурсун өткөрдүк. Чаткал райондук мамлекеттик администрациянын колдоосу менен. Анан ушундай бир байге куржуну 500 000 сом болду. Жаштардын агылып ошо талайдын ырын сүйүп ырдап ошол конкурска катышкан дегендердин саны катары калың болгондуктан мен дагы Кыргызстандын бардык региондору катышты. Республика боюнча. Мен ошо кубандырганы ушул дагы ошо жаштар. Анан 18 жаштан 50 жашка чейин деп койдук эле, чектөө болуп койсок 50 жаштагылардан кийинкилер капа болду. Анан 18ге толо элекдер дагы көбүрөөк байланышып атты да. Биз катышсак эмне болбойт, жок дегенде 16дан кылбайсыздарбы дегендей мындай дегендер дагы болду. Демек, талайдын чыгармалары дагы экинчи өмүрүн улантып атат деген бүтүмгө келдим да мен. Бул бири кароо сынакты биринчи жолу өткөрүп көрдүңүздөр да, Кароо сынак негизи биринчи жолу өтүп атат. Бирок буга чейин бай эскерүү концерттер болуп келген байма-бай. Анан кечеден кийин, кече конкурстун жыйынтыгы болгондон кийин бүгүн эми финалисттер дагы филармонияда ырдашат да. Чогуу ырдашып, алар дагы бир сахнада талайды эскеришет. Менде бир ушундай бир ой пайда болду, Кудай буйрса, эми 1-3 жылдан кийин 60 жашка чыкмак экен да. Анан ошол 60 жашын ушул Чаткал өзүнүн төрөлгөн жеринде Кудай буйрса ошондой конкурс жасаш керек окшойт деп өзүмчө купуя тилек кылып койдум. Балким Кудай буйрса ишке ашып калар. Ал эми кароо сынакты баягы сыноодон өткөрүп көрдүңүздөр да. Мындан кийин канча бир убактарда ушундай алып өткөрүп турсак деген деп ойлонуп калдыңыздар. Эми бул мынча бир убакта өткөрүп туруш керек деген деле неме жок. Бирок мен жана жогоруда айтып кеткендей, ошол негизи ушул 3 жылдан кийин баягы өзүнүн 60ка толмок экен да ошол 3 жылдан кийинчи. Балким ошол 3 жыл, туура 3 жылдан кийин Кудай буйрса Чаткал жеринде өткөрөбүз деген изги тилек болду. Бирок Кудай буйрса быйылдан баштап мен ошондой өзүмө чечим кабыл алдым. Азыр биздин Маданият министрлиги менен дагы кеңешүү болот. Кудай буйрса жылыга эстрада ырчыларынын атайын сыйлыктары жок да. Анан Талай Бектурганов атындагы ушул сыйлык кылалы деп Кудай буйрса
эгер маданият министрлиги колдоп эме кыла турган болсо, каражат жагын биз ошол жөн эле сыйлык статуэтка кылып койбой, биз ошо байге куржуну кошо кылалы деп атабыз. Балким 50 000 сом же 100 000 сом. Анан алардан кандай биздин сунушка колдоо болот, ал жагы Кудай буйрса чечилет. Бирок быйылдан баштап Кудай буйрса сөзсүз түрдө мен учурдан пайдаланып ошо эстрада ырчыларына да өнөр адамдарына айтып кетер элем. Быйыл Кудай буйрса Талай Бектурганов атындагы сыйлык болот жылдын аягында, жана Элмирбек Иманалиев атындагы да сыйлык болот Кудай буйрса. Эң сонун буйрса деп туралы. Урмат мырза, сизден сурайын деп атам. Сиз чогуу окуп, курсташы болуп чогуу жүрүп калган экенсиз. Сыймыгага жогоруда айттыңыз, баягы тамаша көз, шайыр, спортко жакын. Анан аны менен катар баягы бир нече аспапта дагы кол ойното билген деп тааныгандар мүнөздөп айтып келишет да. Анан сиз жанында чогуу жүрүп, катарлашып отуруп, маңдай теске сырдашып калдыңыз дегендей, ал адамды толук таанып билгенге жете алдыңызбы? Өзүндө кандай өзгөчөлүктөр бар эле? Арбагына кыргыз эле. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн эми тузлашып көрүп калган экен, төрүңүздөрдө келип. Шаң менен эмес, өкүнүч менен сүйлөп отурууга туура келип атат. Тагдыр ушинтип жолуктурган экен. 92-жылы Институт искусствода консерватория экиге бөлүнө элек болчу. Искусствонун астында кыргыз фольклордун факультети ачылганда, ошол жака группага чогуу окуп калдык. Биринчи выпускниктербиз да. Анан 4 жыл окудук. Чогуу анан акыркы курста андан ошол Россияга кетерден мурун концерт койду. Анан концерттен кийин дагы бир турмуш шарттарга байланыштуу Россияга барып иштеп келбесем болбойт. Мен өзүм камсыз кылышым керек, эл көзүнө илинип калдым. Буюрса күздө келип жаштакка алып той өткөрөлүк. Ошол убакта ошо мындай үйлөнүү үлпөттөр да мындай шаңдуу болуп, оборот ала баштаган маал болчу да. Барып келейин деди, анан өзү эмес жанагындай каргашалуу болуп сөөгү келип калды. Эми такемдеуинде айтсак, аз жашады, бешенез экен. Бирок мен айтам, саз жашады депчи. Кээ бир кишилер бар, бир кылым жашап деле артында бир элдин оозуна алынган чыгармасын айтпайм, бир иш жазбай өтүп кеткендер бар да. Мүнөзү жөнүндө айтсак, эгер ырчы болбой калса, чоң комузчу болмок. Комузду аябай жакшы чертчү. Эгер комузчу да болбой калса, искусство тармагында болсо, анда чоор, чопо-чоор кыргыздын үйлүү аспаптардын бардыгын ойночу. Эми искусстводо специализация деп коет да, фольклор деп коет, бирок анын ичинен да бөлүнөт да. Ошондо бөлүнгөндө өзү комузга тапшырган, анан мындай чектелүү болуп калып, азыр Кыргыз Эл Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рахат Көчөрбаев ошол орунга отуруп, анан сени бөлөк эстрадныйга которолуу, эстрадный да жаңачылган. Сен гитарада жакшы ойной турбайсың, жок анда мен чоорду үйрөнөйүн деп мурун колуна кармаганда эмес, биринчи жолу ошо көркөм өнөр институтуна барганда чоорду алып, бир жылда аябай жакшы чертип, жанагы элдерге көп билбейт, жана камыштан жасалган бир укмуш түрлөрү бар. Ошонун бардыгын өздөштүрдү. Ошонун бардыгын эме кылды. Дээрлик бардык аспаптарды ойното билген, Анан дагы бир ачылбаган таланты да Манасты катпайчы. Ошо фольклор болгондо мындай өзүчө отурганда катары отуруп алып айтат элек да. Өмүрзак Кайып мына бардыгыбыз айтканда жакшыраак айткан ошол болчу. Эгер өнөр дүйнөсүндө болбой калса, будан спорт дүйнөсүндө азыр жакшы тренер болмок. Мен соревнованияга барганда ошол убакта балдар даярданып, тренери даярдап, тамак ашын түздүп анан барчу да. Мен айтып алчу, полотенце кармап, мен уятып, жанында турупту депчи. Ушундай тамаша болчу да. Ошентип барып эле алдыңкы месаларды алчу. 2 жолу Бишкектин открытый чемпионатында катышып мен кошо жүрдүм. Бирөөндө 2-местаны алып калды. Грамоталар эми каякта калды билбейм.
Бул бул жанагы ошого өмүрүн ардап жүргөн балдар менен кошо келип эме болчу да. Анан ойлоп коем да. Анан өткөрлүгү хандан бийден кайра тартпас көкжалда бар болчу да. Аябай тамаша көй, боорукер, жароокер ошол эле убакта бир макал бар го, ийилгенге ийилгин дегендей. Эгер бирөө сыйласа өзүнөн ашырып сыйлачы, а бирөө мындай кейкелденип мындай бой көтөрүп койсо андан да эле чыгып кетчү да. Дарагына жараша бариги, салабына жараша алиги бар деп коет го. Талай ошондой бар эле да. Анан намыскөйлүгү бар эле. Намыскөйлүгү да. Бул болсо бүт эле билет да. Ошол поезддан сиз жакшы деп кичине тыйынтык бир берип койсо, ошол милициялар менен ошончолук чоң конфликтке бармак эмес да. Деп ойлойм да. Бул да муну эмнеге айтып атам, эгер музыка дүйнөсүнөн алыс кетип калса, бул жакшы тренер чыкмак. Анткени психологиянын жакшы билчү. Анан 90-жылдарда жана бир чешка деген бут кийим болот эле. Ошону кийип алып анан Брюс Ли деп койсок, айланып теп, өзү дагы түспөлдөшүп кетти прическасын ошондой кылып. Эми тагдыр экен да. Айтор ар өнөргө шыктуу, баягы таланттуу адам баардык нерседе таланттуу болот дейт. Таланттуулугу, ар жактуулугу аябагандай көп экен. Анан аны эже сизден сурайын деп атам. Аталай Бектургановдун аты баягы өзү туулуп өскөн айылдагы маданият үйү алып жүрөт экен. Анан Чаткал районундагы дагы бир көчө анын ысымын алып жүрөт экен. Анан жакында өзү жашаган үйүн кайрадан жаңы салып, анан музей кылып 1-июлда ачкан атасыздар. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан 2024 жылы акимибиз Сеңирбаев Алтынбек Жаралбаевичтин колдоосу менен былтыр биздин Канышкы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 1.653.000 сом акча каражаты бөлүнүп, ушу Талай Бектурганов агабыздын жашап өткөн үйүн кайрадан сүрдүрүп салып жаңы үй салынган. Мына былтыркы жылдан, мына 2025 жылдын буюрса мына сыймык агаларыбыз да барабыз деп атат. Ошол кезде биз ошо 1-июлунда өзүнүн ошол кездеги замандаштары, азыркы биздин айылдагы тургундар менен биргеликте Чаткал районунун аттуу баштуу аксакалдар менен биргеликте ошол үй музейин ачылыш алдында турабыз. Андан сырткары мына Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан сыймык агам айтып кеткендей, бизде 2 ай мурун ушу Талай Бектургановдун баягы ырларына жаңы өмүр берүү максатында жаңы келечек муундарды ушу Талай Бектургановдун ырларын ырдоого да тартуу максатында бизде сынак жарыяланган. Ал жерде ошо сыймык агабыздын демилгеси менен Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен 500.000 сом акча байге фондусу каралып, Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан мына 18 июнда өткөрүлдү. Мен бул жерден эмнени айткым келип атат? Биздин кыргыз элинин уучу кур эмес экен. Анткени себеби мына Талай Бектурганов агабыз ушул жашоодон өтүп кеткенине 30 жыл болуп атса дагы, биздин ушу келечек муундарыбыз, биздин агаларыбыз, эжекелерибиз ушу Талай Бектургановдун ырларын дагы деле болсо ошо жүрөктөрү менен, жан дүйнөсү менен берилип ырдап, ушундай Талай Бектургановдун ырлары мында унутулбаптыр. Ана биздин Эсенгул Ибраевдин жакшы бир төрт сапыры бар. Бул жашоодо чындык бар да төгүн бар дейт. Жанган от бар, жана өчкөн көмүр бар. Өлдү, өттү дегендерге кошулбайм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар дейт. Талай Бектурганов агабыз өлбөптүр. Дагы деле болсо ошо бир артында дагы өмүрү бар экен, дагы да жашоосу бар экен. Анткени себеби биздин ошо элибиз, ушу биздин мекендештерибиз дагы деле ошо ырларын ырдайт экен. Кечеки биздин ошо таланттарыбызды, ошо келечек муундарыбызды көрүп алып, бизди дагы ушундай бир тастыктап берди да. Анан мына бүгүнкү күнү ошо 19 июнь өзүнүн ошо төрөлгөн күнүнө карата бүгүн ушу филармонияда дагы кечки 7-де концерт болот. Ошол жерде дагы ошо биздин ушу кечеки сынакта катышкан биздин жаш муундарыбыз, агаларыбыз, эжекелерибиз ошол жерде ошо Талай Бектурганов агабыздын ырларын ырдамакчы. Андан тышкары райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан дагы 150.000 сом акча каражаты каралып, жалпы ушу Талай Бектурганов агабыздын өмүр таржымалы, жашоосу тууралуу ошо китеп чыгаруу алдында турабыз. 1-июнда биз ошо июлунда үй музейин ачканда ошо китептин бет ачарында ачабыз буюрса. Азыркы күндө ошо даярдыктар жүрүп, ошо китептер
басылып атат. Ал китеп кимдер тарабынан даярдалып атат? Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын каржылоосу менен ошо кайра эле ошо Чаткал районунун ошо тургуну тарабынан Ишназаров Мухаммедалы агабыз тарабынан даярдалып жатат. Сыймак ага, Талай Бектурганов алгачкы тушоо концертин ошол 1995-жылы жаз айларында Апрелде берген экен. Бул алгачкы жана акыркы концерт болуп калыптыр. Анан ошол учурдагы Сакталаш досторунун айткандары бар экен да, 2 күн концерт берди. 2 күндүк концертке да баягы аншлаг менен эл келип ушунчалык тамшанып, алкап кетишти депчи. Сурайын дегеним ошол музыка багытындагы салып кеткен анын чыйыры, анан башкалардан өзгөчөлөнгөн анын чыгармачылыгындагы өзгөчөлүгү, ошо Талай Бектургановду Талай Бектурганов кылган анын музыкадагы өзгөчөлүгү эмнеде эле? 95-жылы мен анда улуттук филармонияда да иштеп калдым. Эстебес Турсуналиев атабыздын тобунда, элерсиз эстебес. Анан адамдын баягы оозунда болсо Кудайдын кулагында деп коет го. Анан Талайга мен айтып калдым, таке менин концертке бизди Ысык-Көлгө командировкага кетирип атат, гастролго. Ошолго параллель болуп калды. А мен ушундай кетип атам десем, анан айтып мейлі неме жоқ да, Кудай берсем кийинки концерттеринде десем, эми концерт коем койбойм ким билет деди да. Негедир ошентип айтты да. Не көп коесуң да десем, күлүп башка сөзгө алаксып кеттик. Анан ошол сөз кийин өлгөндөн кийин өкүт болуп эскердим да. Неге адам ушундай бир кандайдыр аян болобу, ушундай бир билгендей эле айтып экен да депчи. Анан мен эми өзүм Ысык-Көлдө чыгармачылык сапар менен жүрсөм да жүрөгүм дүкүдүк болуп, анан кандай өтүп атат, эми өзүң теңтуштарымдын баардыгы ошол жерде жүрсө, урматтар анан келип эле анан жатаканага келип анан урматтан сурадым, концерт кандай өтсө, Талай менен кошо кетебиз дегендер бар экен, күйөрмандар деп. Урматтан ошо айтып берген эсимде да. Баардыгыбыз ал убакта андай чоң колдоону көрө элек балдарбыз да. Талай сен менен кошо кетем деп дегендер бар экен. Кошо өттү концерт деп калды. Анан абдан өкүндүм чын эле концертте болбой калганыма. Бирок эми ошондой адамдар менен үзөңгүлөш жүрүп калыштын өзү дагы бир чоң кубаныч, бир чоң сыймыкка бөлөйт экен да. Жакшы сөз барбы? Жакшынын жанындагы жарым саат жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй депчи. Ошондой жакшы адамдар менен канатташ үзөңгүлөш жүргөнүмө абдан сыймыктанам. Себеп дегенде адамдын кемтиги, бөксө жери ошондой жакшы адамдар менен толтурулат ар дайым. Анан ошол бир учурда Талай бизге аз жашаса дагы өзүнүн бир жакшы үлгүлөрүн көргөзүп кете алды. Адамгерчиликтин кандайдыр бир бирөөгө кылган жакшылыгыбыз боло турган болсо, ар кимден алып көрүп үйрөнөсүң да. Анан ошондо да Талайдын чоң салымы бар да. Эгер кандайдыр бизде адамгерчиликтин бир бийиктиги бар боло турган болсо, ага да Талайдын салымы бар. Себептен мен жана жогоруда айтып кетпедимби, намыскөй эле депчи. Анан искусство адамдарына, өнөр адамдарына аябай боор тартат эле да, боор толгойт эле. Себеп дегенде рекетчилик заманы эле 90-жылдардын башынан бир ортосуна чейин, аягына чейин ошондой болбоду. Анан көбүрөөк спорт школдун балдары келип, жана физкультура институттун балдары келип, салык салып биздин балдарга неме кылып кетет эле. Анан ошолорго айтат эле да, эч кимге кокус кимдир бирөө балдардын баарын чогултуп түшкүрө дейт эле. Анан ошо фойеде кимдир бирөө кийимин чечип бере турган болсо, же акча бере турган деген угуп кала турган болсом, алар кеткенде мен сабайм силерди дечи да. Анан бул жерде искусство адамдары десе эле колдору назик, бир ушундай колдон эчтеке келбеген алсыз бир мажирөө адамдарды элестетет окшойт. Биз комуз кармаган колубуз, мындай жол келсе кылыч кармаганга, башка кармаганга да жетет. Биз ошондой манасын тукумубуз деп бир өзүн бир кандайдыр балдарга дем берип, ушунда алдыда тура эле мен турам. Ага неме кылгыла. Эч качан коркпогула. Кээде баягы спорт школунун шахмат ойногон балдар деле келип силерди тонуп кетерет экен деп күлдүрүп ушундай неме кылчу эле да. Анан бул бир чети баягы Талайдын улуулугу, адамгерчилигинин бийиктиги, анан намыскөйлүгүнөн кабар берет да. Чыгармачылыгы боюнча айта турган болсок, Талайдын ырлары чын эле ошол маалда ар бир көчөдө, ар бир айылдарда алып калды да. Анан Талайдын ырын ырдабагандар. Биз чогуу жүргөн достору, мисалы үчүн ошо Талай менен замандаш күнүгө көрүшүп турабыз деген биз өзүнчө чоң сыймык эле да. Талай бир жака барып келеличи десе,
автобуска чогуу жүрүп жанында Талайбек Тургановду тааныйт экен деп айтсын дегендей болуп, ушундай бир чоң сыймык менен басар элек. Анан бирок өзүнө көп неме кылбайт эле. Өмүрзак Кайыповду абдан жакшы көрө эле, себептен экөө бир комнатада болуп, анан аны козу деп коет эле. Чаткалда кичүү адамдар, бөөктөрдө ошондой козум деп эркелетип коет экен. Козу деп бир өзүнүн бир куудулдукта жайы бар эле. Ушундай бир эми адамга көз өткөндөн кийин эле ушундай болуп калабы билбейм, бирок Талайдын бир мындай жаман жагын эстейин десең, жаман жагы дегендер эске келбейт экен да. Талайда ошо адамгерчилик кандай сыпаттар отура болсо, Талайда ошонун баардыгы бар эле да. Анан Сыйма ага, сиз досуңузга арнап Досума деген чыгарма жараткансыз. Бүгүн мынакей 19-июнь 57 жашка чыкмак экен деп айттың деп эскерип отурабыз. Мүмкүн болсо ошол ырыңызды аткарып берсеңиз. Бул 95-жылы ушул Талай 14-ноябрда каза болсо, бул декабрь айында чыкты. Анан урмат достор биринчи жолу укту да. Анан жакшы болуптур деди. Анан Дүйшөн Сатыбалдиев деген досубуз дагы ал дагы жакшы чыгарган бүгүн концертте Кудай буйрса ал дагы аткарат. Анан радиого жазылыш, телеге чыгыш ал убакта кичине кыйыныраак эле. Анан эң биринчи жолу ушул раматтылык Бакыт Букаев. Анан ушуларда Талай менен мен да жакшы элем, мен да дос элем деп, анан мен Талайга кылган ушул ызатым болсун деп немеде алып барчу эле Арно концертте. Анан Бакыт досубуз анан ошол жерде анан бир атайын Арно концертинин немесин алып, ортосунан эле бир бөлүгүн алып, анан бүгүн ушундай тирүүлөрдү куттуктаганда дагы көз өткөндөрдү эскерип койбосок болбойт деп, анан ушул чыгарманы бердирди эле да. Бир башкача бир неме болду. Анан кийинки жылы 96-жылы биз ушул убактагы студенттер, достор баардыгыбыз, мен так эсимде бар. Биз ошондо чөнтөгүбүздө сокур тыйын жок болсо деле бир аябай достчулукка болгон өзүбүздүн бир сезимибиз бийик экен да. Анан ошол жерде балдар өзүбүз бир 30 канча сом эле стипендия алабыз ошол маалда. Анан 50 сомдонбу ушундай акча чогултуп анан эстелигин койдук эле да. Ушул жактан автобус жалдап эстеликти чаткалга алып барып, анан ата-энесине барып жолугуп, Талайдын туулган күнүнө ата концерт берип, эстеликти коюп, анан түшкөн каражаттын баарын ата-энесине берип, ушунча алардан бир чоң бийик өрөөн боюнча тикезинен тик туруп сый көргөзгөн да. Биз ошондо түшүндүк да, демек Талай бул Камчыбек Айыш атанын эле баласы эмес, бул жалпы элдин баласы экен. Сыйласаң өнөрпөздү ушундай сыйлаш керек, чаткал элинде сыйлаш керек деп тамшанып келгенибиз бар да. Ошол Роза Аманова, Гүлнара Кахарова, алардын аты билинип калгандыктан ушул аларга да айтсак, алар дагы ошо чын жүрөктөн барып, биз менен кошо барып келдилер да. Менимче ошо тигил жака бир сутка, бул жака бир сутка жол жүргөнбүз, бирок жолдун немеси Талайга болгон биздин сыйыбыздын бийиктигинен жолдун азабы көп билингенбиз. Анан ошондо 19-июнда биринчи жолу радиодон Талайгүл Чабдарова эжебиз ага чейин эфир даярдап, анан 19-июнь күнү кечинде берген эсимде. Баардыгыбыз сүйлөп концерттен чыккандан кийин столбанын башында эски Союз малындагыдай бир радиорубка бар экен. Анан элдин баары ошол жерде угат экен да. Анан концерттен чыгып ошол столбанын түбүндө баардыгыбыз отурабыз, элдер да отурат. Урмат ошол жерде ырым ага эми жетти деп анан аябай ыйлады да. Сен достуктун бул эми менин эле жалгыз көкүрөгүмдөгү арман эмес. Бул мен эми ошо өзөңгүлөшүп жүргөн достордун баардыгынын арманын, күйүүтүн көрүп турдум да. Анан ошолордун айтып берип жеткиндейм да, анан ошол ыр болуп чыкты да жарга. Анан ошон үчүн ошол убактагы достордун милдети деп ойлойм. Ырдын аты Досума ант деп аталат. Биз анын ырын унутпашка, анын ырларын жайылтууга, кийинки муунга жеткирүүгө бизге парыз деп эсептендим да. Анан ошол багытта жазылды. Жазылгандар
Анда азыр ошону ырдап берели. Ооба, мүмкүн болсо азыр өзүңүз ырдап берсеңиз, биз чогуу биргеликте тыңдайлы. Көдөнүндө мұң арылбай жатты, өкүрөк тартым жарылбай жатты. Убакыт учат сымырык куштай, уйкусуз далай таңдарда атты. Колдон бир келбес ишекен аттың, козголбос жайга селеми кеттиң. Чымындай жаның чыркырап кетти, чын кеткениңди мен эми сездим. Эмне мынча сен эртелеп кеттиң, элиңдин бүтүн жүрөгүн эздиң. Укканда сенин ишенең албай, ушак бул жалган бир кептир дедим. Арман күнаңдай болбоду досум, ыр бутагына комбодуң досум. Аталап ыйлар туяк калтырып, анан кийин не солбодуң досум. Кызарып күнүң баттыбы досум, күкүктөй үнүң каттыбы досум. Жалын сактагы келбейсиң кайра, жаннатка жаның жаттыбы досум. Булутка күнүң баттыбы досум, булбулдай тилиң каттыбы досум. Ыйласак укпай сен кетип калдың, а дүйнөң эмне жактыбы досум. Арманыр жүрөк толгойтко досум, өзүңдөй эми болбойтко досум. Эрт алып кеткен арадан бөлүп, бооруташа жал тойбойтко досум. Булактын көзү солдубу досум, бурчак жаш көзгө толдубу досум. Береним бизден бөлүнүп уштуң, бейишке жаның кондубу досум. Туулган жериң чаткалың досум, турпагын жаздап сен жатканың досум. Адамдын барын өзүңдөй көрбөй, жүрсөң бир болмок сактанып досум. Ezilip жүрөк сырп etти досум, кылбай ажал шыр кетти досум. Буркурап боздоп биз калып калдык, ырдалбай канча ыр кетти досум. Элиңе кыйын иш болду досум, кандай бир күнгө туш болдуң досум. Талайы тайкы талай бет досум, элиңден кеткен куш болдуң досум. Ырларың калды аманат досум, унтулбай ырың ырдалат досум. Талай беттеген атың жүрөктө, түгөчпөс болуп сакталат досум. Унтулбай ырың ырдалат досум. Кош эми талай эли тынчукта досум. Мынакей сиздердей достору, замандаштары бар экен, бүгүнкү күн дагы эскерип эстеп отурганыбыздын өзү чоң кубаныч деп айта алабыз. Анан Талай Бектургановду баягы 90-жылдардан кийинки муун жакшы билип, аны туурап ырдап, баягы билинбей эле, байкалбай эле Талай Бектурганов деген мектеп уланып келатты да. Анан кийинки мынакей жаш муун баягы үнүн укса дагы жүзүн тааныбай калышы мүмкүн. Анан мынакей жакшы иштерди жасап атасыздар. Ана режиден сурайм дегеним, жакында дагы Талай Бектурганов боюнча тасма тартылат деп кабар уктук. Бул боюнча дагы айтсаңыз.
Бул боюнча ошо райондук мамлекеттик администрация эмес, жеке жактар тарабынан ушул киносун тартабыз деп жүрүшөт балдар. Ал боюнча дагы балким биз ушу келерки жылы болобу, балким кичине каржылоого жардам беребиз деп ойлоп атам. Келерки жылдары. Толук баягы кичинесинен ушу 27 жашка чейинки баардыгы чагылдырылат, өмүрү, таржымалы ушу боюнча кино тартабыз деп жүрүшөт да азыркы күндө. Бул боюнча мага да кайрылышкан, балдар ушундай сунуштарга киргизип, анан ошо досторунун кандай эле ошол убактагы немелерин айтып берсе керек. Анан менимче ошо Сүйүн Откеевке менен иштешели деп сценарий жазган адам ошондой болсо керек. Негизи буга чейин бул колго алынып, кайсы бир жылдары башталбады беле, ал тасма бүтпөй алганбы? Жок, ал тартылган эмес, идея болгон ошол маалда. Ошол маалда Азамат Арыков деген дагы жигит ушундай кылган атам байке дегенден анан биз колдойбуз дегенден мындай дегенбиз, бирок баардык нерсем каражат корто калат да. Анан каражат ушул убагында табылбай калып, анан менимче ошо тасма өзүнүн немеси жетпей калды. Бирок эртедир кечпей быйылбы же булар тартылбай калса, бирок баары бул тартыла турган нерсе да. Бул качандыр бир убакта. Себеп дегенде элдин талабы, суроосу болуп аткан нерсеге чыгармачылыкта жүргөн адамдар сөзсүз кайрылат да. Бул кандайдыр бир деңгээлде бул абдан өмүрү өрнөк адамдардын баскан жолу тасма аркылуу жетсе, эл ичинде сакталса абдан жакшы да. Анан ошо бул бир эле режиссерлор эмес, ошо кайрылсак, ушуну тартсак деп мен менен бир топтор кеңешкен учурлар болгон да. Анан мен жеке өзүм да айттым, эгер кандайдыр бир бул менден сураган балдарга, эгер каражат жагынан боло турган болсо, продюсер катары мен жардам берейин. Каражат ушул балдарды табалы, инвесторлорду табалы десем, жок, каражат жетишпей эле ошол бирөө каражат жагы бөлөм деп атат дейт. Анан мен балдарга ийгилик кааладым. Андан кийин байланышка чыгыш элек. Бирок менимче азыр кастингтерин жасашып, даярданышат. Каармандарды тандоо. Ат башыда ушул мен бир сунуштама, ушул ат башыда кечээ конкурска да катышты. Жакшылык Жаныш уулу деген талайдын өзүнө да окшош, анан ырдагандары да окшош экен. Анан ошол 30га чыга элек, азыркы ошо талайдын көз өткөн курагындагы жигиттерде. Анан мен да ошо чыгармачылыкта 1-2 жерге алып барып келдим. Кадимки эле ошол талайдын баскан турганы, талайдын ырдагандай да. Ошо кийинки муунду сурайын деп аткам да. Кийинки муунда ошо сиз байкаган Талай Бектургановдун жолун улай турган, баскан басыгын улай турган сиз көрө алган кийинки муундардан. Кийинки муундар арбын. Кудайга шүгүр, мен кечээ конкурс көргөндөн кийин талайдын ырларына кызыгуусун байкадым да, жаштардынча. Мен жана жогоруда да айтып кеттим го. Эмнеге 18 жаш деп чектеп койдуңар, 16 жаштан болсо катышмак экенбиз деген 1-2-3 неме уктум да. Демек, талайдын ырлары кайсыл неме болбосун, ар бир учурдун өзүнүн жаштары бар да. Бирок жаштар ошол убактагы чыгарма баары эскирбейт экенине көзүм жетти да. Махабат, жүрөктөгү баягы сезимдер ошол ар бир убак гана өзгөрбөсө, сезим ошол эле бойдон да. Сүйүү бизге чейин канчалаган даңазаланып келген, анан талайдын ырларда ошол баягы улуу муундагы бир сүйүүнү даңазалаган оончулардын ырларында эле өзүнүн күйөрмандарын, сүйөрмандарын жоготпойт экен да. Анан мынакей бүгүн 19 июнда саат 19:00 деп атасыздар, Кыргыз Улуттук филармониясында Талай Бектургановдо эскерүү кечеси, эскерүү концерти дагы бир аз кыскача айта кетсеңиз, жалпы көрүп аткан көрөрмандарды дагы чакырып. Эми бул көп жылдан бери өтпөй калган, себеп дегенде Талайдын дагы бир Айымкан деген эжеси бар эле. Биз менен абдан жакшы, Талайдын достору менен жакшы бир туугандай мамиледе жүрдү. Эже дагы 5 жыл ошо Москвада иштеп жүргөн, каза болуп калды. Ошол жакта сөөгү келип калды. Анан күнүштөсү мен бир 3-4 жол өткөрдүм Талайды эскерүү концертин. 3-4 жол өткөрүп, анан түшкөн каражатты ошол Айымкан эженин колунда тапшырчу элем да. Талайдын атынан деп алыңыз десем, абдан көзүн жаштап сүйүнүп, анан ошол жерде Куран окутчу элек, достору, замандаштары, жердештери болуп. Анан көз өткөндөн кийин Ажар эженин да көз өтүп кетти. Анан кийин негедир бир немеде адам өзүнчө бир пушайман болот экен да. Анан каражат түшкөн каражатын кандай кылып неме кылабыз, анан баягы
сөзгө калбайлы бир көзөткөн адамдардан акча жасап атат деген сөзгө калбайын деген пендечилик ойлор келе берет да адамгачы. Анан ошонун негизинде көп жылдан бери өткөрбөй калганбыз. Анан мен бир тууган иним бар, Жипарбек деген, ага да көп жардамчы. Анан бир күн айтат, талай экен демеси, ал өмүрү талайды жанынан деле көргөн эмес. Анан аябай жүдөнкүрөөк болуп калыптыр деп Кур'ан окутулуп турат. Түшүмдө көрдүм дейт, аябай жүдөнкүрөөк болуп калыптыр, талай экен. Биринчи жолу немеден көрдүм, бирок түшүмдө көрдүм, бирок анан бул жака кетип аттым эле деп мага сүйлөдү. Анан тез басып кетип калды. Чаштары да өзү мындай жүдөнкүрөөк болуп калган. Окуйда ойланайын, мечитке алып барып, ырым-жырым жасап, хатым Кур'анды окуп, ага ошого суранып окутуп, анан аким менен кеңешсем, Алтынбек Жыргалбаевич Сеңирбаев деген абдан мыкты жигит да. Анан ошо чыгармачылыкка дагы өзүнүн бир чоң бир жардамын аябаган. Анан талайдын да жана жогоруда айтып кетпеди, үйүн жашап аткан үйүн сөтүрүп кайра башына салдыр деп. Анан ошого айтсам эле ушундай быйыл ушундай кылат окшойбуз деп көптөн бери талай эскерилдилик десем колдоп алып эле анан 500 миң сом каражатты бөлүп берди. Ушунчалык мен чынында күткөн эмесмин, баягы айтты жасады деген адамдар бар го. Өзү дагы бүгүн республикадан өкмөттөн адамдар барып бүгүн келе албай калды да концертке. Анан бирок жалпы кыргыз элине чоң салам айтып, учурдан пайдаланып Алтынбек мырзага дагы мен рахматымды айтып кетем. Талайдын арбагы ыраазы болсун. Анан талай бүгүнкү концерттин жүрүшү болсо, ошол талай жөнүндө кыскараак эскерме тасма жасадык. Ошол менен башталат. Ырларды да алат, талайга чыгарылган ырларды да алат досторунун. Анан талайдын ошо замандаштар Асель Турдалиева баштаган бир топ белгилүү белдүү ырчылар. Анан кечээ күнгү конкурстан жеңгендер ошо баш байгени биринчи орунду алган. Анан бизде конкурстун жүрүшү ушундай болду. Баш байге болду 100 миң сом. Анан конкурс биринчи орун, анан экинчи орундан экини кылдык. Себеп дегенде баягы биринен бирин айырмалай албаган таланттар арбан болду да. Үчүнчү орундан болсо 3 кылдык. Анан кызыктыруучу 3 сыйлык, анан катышкандардын баардыгына 5 миң сомдон каражат, андан диплом. Эч кимсе кур болбойт. Мындай конкурстар боло эле келет да. Себеп дегенде ар бир конкурста мен өзүм деле катышып көргөм конкурстарга. Бир да концертте жок дегенде эч жөн эле катышкандыгы үчүн сыйлык берилген эмес. Анан биз ошол нерсени көрүп, ошо Алтынбек мырзанын, анан жана башка талайдын замандаштарынын ушундай эмесин, анан өзүнүн түшкөн концерттен түшкөн каражатты эми каяка сарптамак эле, өзүнө сарптайлы деген ой максатта. Менимче абдан жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Кудай буйрса, бул талайдын жасалган концерти, жанагындай конкурс башкаларга дагы үлгү болду. Мен катышкан балдарга да айттым, Кудай буйрса, баардыгыңардын өмүр жашыңар узун болсун. Келечекте ошо көз өткөн адамдарга ушундай ызаат кылышты, ошо талайдын концерт аркылуу, талайдын конкурс аркылуу силер да кандайдыр бир деңгээлде көкүрөккө сиңиришиңер керек. Себеп дегенде биздин эскерилбей калган таланттар абдан көп деген оюмду айттым. Ошо концерттин жүрүшү ошондой болот. Буга жетише албай калышты. Чаткал райондук мамлекеттик администрация жанында китеп неме болуп аткан экен. Туулган күндө концерт болсо да абдан жакшы болот. Бирок Кудай буйрса, ошол үй музейдин ачылышында даярдайбыз да. Кичинекей аракет кылабыз. Жакшы, бүгүнкү концертке ийгиликтерди каалайбыз жана алдыда жасала турчу иштериңиздин ар бирине ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиздин жыйынтыгын Таалай Бектургановдун ыры менен жыйынтыктаган отурабыз. Биз болсо коштошпойбуз, кайрадан кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар. Adaştırdım baralandı, uykum gelbey tün öttü. Emne manıca süyön seni, emne manıca sağınan. Kucağımda denem ısır, çaşlarından ısılağım.